Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 4-июнунда Москва шаарында Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков менен Россия Федерациясынын ички иштер министри Владимир Колокольцевдин жумушчу жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Улан Ниязбеков белгилегендей, биздин өлкөлөр ортосундагы ички иштер жаатындагы кызматташтык өз ара сый-урматка жана өз ара түшүнүшүүгө негизделген достук жана кызматташтыктын узак тарыхына ээ. Мындан тышкары Кыргызстандын ички иштер министри Россиянын ички иштер министрлигинин жогорку окуу жайлары Кыргыз Республикасынын ИИМдин кадрлар үчүн эң алдыңкы окуу жайлардын бири экендигин белгилеп, жыл сайын ар кыл тармактагы даяр адистер менен кадрдык жөндөмдүүлүгүн толуктап тургандыгын белгиледи. Ошондой эле укук коргоо органдарынын башчылары КМШ алкагында кызматташуунун эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарын жакшыртуу маселелерин талкуулашты. Жыйынтыктап жатып, Улан Ниязбеков Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө жана ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча тыгыз өз ара аракеттенүүнү улантууга даяр деп ишендирди. Өз кезегинде Владимир Колокольцев элдерибиздин бейпилдигин камсыздоого, өбөлгө түзө турган жемиштүү кызматташтыкты улантууга даяр экендигин тастыктады. 2024 жылдын 3-июнунда ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков Россияга болгон иш сапарынын алкагында Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын окуу процесси менен таанышты. Академияга баруу учурунда Улан Ниязбеков Россиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын башчысы, полициянын генерал-лейтенанты Сергей Синенко менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин адистерин даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жаатындагы кызматташуунун өнүктүрүү, ошондой эле эки министрликтин билим берүү окуу жайларынын ортосундагы мындан аркы өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашты. Иш сапардын жүрүшүндө окуу, турак жай жана башка маселелер айтылды. Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясында болгон жолугушуу мындан ары өз ара кызматташуунун жаңы форматтарында аныктады. 2024 жылдын 4-июн күнү ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын башчысы, милициянын полковниги Оролбек Акбаровдун демилгеси менен Индиянын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин жана Пакистан Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин өкүлдөрү, ошондой эле чет өлкөлүк жарандар окуп жаткан жогорку окуу жайлардын жетекчилери менен жолугушуу уюштурду. Милициянын полковниги Оролбек Акбаров конокторду ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын ишмердүүлүгү менен тааныштырып, студенттердин, ошондой эле башка чет өлкөлүк жарандардын коопсуздугун күчөтүү максатында көрүлүп жаткан чаралар тууралуу айтып берди. Кайтарууда турган объекттерден келген айгай белгилерин кармоо топторунун ыкчам аракет көрүүсү ачык көрсөтүлдү. Ошондой эле кызматтын башчысы ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан бизден алдыбызга коюлган милдеттердин бири чет өлкөлөрдүн жарандары жашаган жерлерди, тактап айтканда студенттер жашаган жатаканаларды коргоону уюштуруу экендигин белгиледи. Өз кезегинде элчиликтердин өкүлдөрү жана жогорку окуу жайлардын жетекчилери Кыргыз Республикасында окуп жаткан чет өлкөнүн студенттеринин коопсуздук маселелерин уюштурууга ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдиришти. Белгилей кетсек, аталган жолугушуу жана күзөт кызматынын ишмердигин тааныштыруу ички иштер министрлигинин жетекчилигинин талаптарын аткаруу максатында өткөрдү. Бишкекте тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздоодо аялдардын ролу тууралуу жетишкендиктерди карап чыгуу жана баалоо боюнча консультациялар уюштурулду. 2024 жылдын 5-июнунда Шератон мейманканасында Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын начальнигинин орун басары, милициянын полковниги Эльмира Исакова тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылууда Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 1325 резолюциясынын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планын аткаруу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун жетекчиси тарабынан Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 2022-2024 жылдарга карата резолюциясын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин иш-аракеттер планын жана Кыргыз Республикасынын Пекин декларациясы менен иш-аракеттердин платформасын ишке ашыруу алкагында жетишкендиктерге сереп салуу жана баалоо боюнча консультациялар уюштурулду. Иш-чарага мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча акыркы 5 жылда жетишкендиктердин улуттук деңгээлиндеги комплекстүү серепти даярдоо боюнча негизги тыянактар жана сунуштар иштелип чыкты. Жумадылов Айтболсун милициянын ардагери, берилгендиктин жана эрдиктин символу. 20-кылымдын милиционери жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин сыймыгы Жумадылов Айтболсун азыр 89 жашка чыкты. Мен Жумадылов Айтболсун 1935 жылы 8 апрелде төрөлгөмүн.
Керегеташ айылында Кедей Дыйкан үй бүлөсүндө. Bir 7 жашка чыкканга дейре Керегеташ орто мектеби жок. 5 жылдык мектепте Керегеташтан окуп бүтүп, Саргамыш мектебине барып окудум. 1955 жылы 20 жашка араң жеткен Жумадылов олуттуу кадамга барып, кыргыз милициясына кызматка аттанган. Бул жылдары өлкөнүн укук тартибин жана коопсуздугун камсыз кылууда милиция өзгөчө маанилүү роль ойногон жана ага окшогон жаштар өздөрүн кызматка калдыксыз берүүгө даяр болушкан. Анда зенитный артиллерия деген бар экен, 85 мм сотка деген. Ошонун командири болуп иштеп калдым. Боорускиде окууга кирип, Уголон-Росканы 1 жыл иштеп, ошол жерден дембелбөлүү эли 4-жылы Пржеваскага келдик, үйүмө келдим. Үйүмө келгенден кийин кайда иштеш керек, эмне болуш керек экен, кой, ушул специалисти милициянын ишине киришейин деп анан кийин отделге келдим, Пржеваскиге. Ал өзүнүн берилгендиги, кайраттуулугу жана кесипкөйлүгү баа жеткиз болгон кылмыш издөөдө чоң салым болгон. Бир нече жолу ал кооптуу жагдайларга туш болгон, бирок анын чечкиндүүлүгү жана экстремалдык шарттарда иштөө жөндөмү ага берилген тапшырмаларды ийгиликтүү аткарууга жардам берген. Жумадылов кызмат өтөгөн жылдары татаал иликтөөлөрдөн тартып, кылмыштуулук менен күрөшүү фронтунда сыноолорго чейин көп нерсени баштан кечирген. Бирок ал ар дайым өзүнүн милдетине жана принциптерине бекем карманган. Кызматтан тышкары ал 6 баланын мээримдүү атасы жана камкор жолдошу болгон. Анын үй бүлөсү ар дайым эң оор мезгилде анын тиреги жана күч булагы болуп берген. Бүгүнкү күндө Жумадыл Айтбосунов тирүү легенда, өзүнүн ишине берилгендигинин символу. Анын өмүр жолу бул баарыбызды шыктандырыш керек болгон ар намыс, кайраттуулук жана берилгендик жөнүндө окуя. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери Бишкекте ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп, натыйжасында издөөдө жүргөн уюшкан топтун мүчөсү 1990-жылы туулган ЮР аттуу жаранды кармашты. Эске салсак, кармалган ЮР өзүнүн кылмыштуу өнөктөштөрү менен 7 ноябрь күнү Бишкек шаарынын Киев жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинен АА аттуу жаранды психикалык басым көрсөтүп, машинага салып Бишкек шаарынын күн батыш тарабында жайгашкан Эн талага алып барып, мычак менен коркутуп, сабап криминалдык общакка 200 000 сом акча бересиң деп опузалашкан. Убагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 165-беренеси жана 208-беренеси менен кылмыш иши козголуп, изин жашырып кеткен ЮР издөө жарыяланган. Кармалган 1990-жылы туулган жаран Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. 2024-жылдын 28 май күнү Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген улуттар аралык уюшкан кылмыштуу топтун катышуучусу Беларусь Республикасынын жаранын Бишкек шаарынын аймагынан кармашты. Аталган ыкчам иш-чаралар КМШга катышуучу мамлекеттердин ички иштер органдарынын өз ара аракеттенүүсүнүн алкагында ишке ашырылды. Беларусь Республикасынын тергөө комитети тарабынан Беларусь Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгү боюнча козголгон кылмыш иши тергелип жаткандыгын белгилейбиз. Кылмышкерлер компьютердик техниканы, мобилдик түзүлүштү, башка маалымат алып жүрүүчүлөрдү Viber, Telegram, WhatsApp, Skype мессенджерлериндеги аккаунттарды колдонуу менен ар кандай укукка каршы аракеттерди жасашкан. 2024-жылдын 28 майында Беларусь Республикасынын изделип жаткан жаран Бишкек шаарынын аймагында кармалды. Ал Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 96-беренесинин негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда башка адамдарды аталган кылмыштуу топтун ишине тиешеси бар же жоктугу текшерилип жатат. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, натыйжада Ысык Ата районунун тургуну 2000-жылы туулган БА кармалды. Ал Бишкек шаарынын 1-Май районунун аймагында синтетикалык баңгизаттарды таңгактоо жана көмүскө жерге катып сатууну көзөмөлдөп жүргөн. Башкача айтканда, райондук куратор болгон. Кармалган шектүүнүн чөнтөгүндө 20дан ашык чапталган баңгизат, ошондой эле айдап жүргөн автоунаасын кароо учурунда 29 даана даяр чапталган баңгизат табылып алынды. Алынган баңгизаттын жалпы саны 49 даана болгон. Химиялык экспертизага ылайык алынган заттар альфа ПВ психотроптук заты болуп саналат. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери жана Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы атайын тергөө иштерин жүргүзүү учурунда Чүй областынын аймагында чоң өлчөмдөгү баңгизат катылган жер аныкталып, ал жерден ар бири 1 грамм болгон 30 даана желим чапталмасы табылып, мефедрон психотроптук зат экендиги такталды.
Алынган заттар 1000ден ашык бир жолку дозаны түзмөк. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы интернет мессенджерлер жана социалдык тармактар аркылуу баңгизаттарын сатуу менен акча табуу кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертет. 14 жашка толгон адам баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу кылмыштар үчүн толук кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Жаза мөөнөтү мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылдан 15 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Ата-энелерге эскертүү: жайкы каникул учурунда балдарыңыздарга тыгыз көзөмөл жүргүзүп, алардын айлана чөйрөсүнө көз салып жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турууга чакырабыз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.